Aç eкен, тоқ eкен, бар eкен, жоқ eкен, bir чал кемпір бар eкен. Чалдын 3 уулу болуптур. Чал bir күнү ооруп, дарманы куруп, акыры өлүмгө моюн сунуптур. Өлөр алдында кичи уулун чакырып, сен балдарымдын кенжеси, жүрөгүмдүн эркеси элең. Мына бул канжарды алгын да, агаларымдын бирине билгизбей бек катып ал. Канжардын жашыруу мындай сыры бар. Кындан сурууң менен тиле тилегиңди деп үн салат. Тилегиңди айтсаң, алейк саламда кабыл алат. Ошентип канжардын жардамы менен бакыт муратка жетесиң, деп осуятын айтып, касиеттүү канжарды кенже уулуна калтырып, чал бул дүйнөдөн өтүп кете берет. Күндү кубалап түн, түндү кубалап күн келе берет. Агаларды балага кой кайтарып коет. Бала атасынан калган канжарды кыя байланып, кайгысын талаага даттанып жүрө берет. Bir күнү саардан туруп кой жайып кеткени жатса, көчөдөн bir аттуу киши: "Мен жарчымын, кан кабарын салчумун, кандын кызы күйөөгө чыгат, баргыла мөөрөй алуучуң", деп жар чакырат. Кандын кызы күйөөгө тиет, турбайбы? Андан мага эмне пайда? Деп балан канжарын кыя тагынып, коюн жайып кете берет. Агалары шашкеде тойго жөнөйт. Бала кечинде тойдун кандай өткөндүгүн алардан сурады эле. Улуу агасы: "Тойдун сага эмне кереги бар? Андан көрө жакшылап коюңду кайтар, ууру бөрүгө сак бол", деп кагып салды. Бала агасынан жашырып айтпай жатканын билип, мында bir сыр бар көрүнөт. Уктабай жатып угайынчы деп, оң жамбашына оодарылып уктамыш болуп, коңкурукту кош тартты. Bir убакта агасы жайын катынына баяндады да: "Тиги уктаган чыгар, эми кулак сал, толуктап айтып берейин. Анын көзүнчө айт эле айт" деп беймаза кылдың. Ал укса кетип калат. Анан койду ким кайтарат? Кандын кызы эркайым атасына: "Ким миң тепкичтүү шаты менен менин мунарама сепилдин сыртынан чыгып барса, атам мени ошого берсин. Мен ошол жигитке тиемин" деп айтыптыр. Канда ал шартты орундаткан кишиге эркайымды бермек болуп, элине жар салыптыр. Бирок кандын кызына алууга ынтызар адамдар көп болсо да, анын койгон шартын аткаруу оңой көрүнбөйт. Шатынын 50 тепкичине чыгып барып, 2 кадам башы айланып кулап өлдү. Мен 30 тепкичине чыгып коркуп кайрадан түштүм. Бала муну угуп, түнү менен уктабай албай чыгат. Таңда супа салып атат. Агалар тойго, бала койго жөнөйт. Түш ченде койлорун суу жээгиндеги дарактын көлөкөсүнө жуушатат да тойго жөнөйт. Жолго чыга берип, канжарын кыйынан сууруду эле канжар жарк этип, "Тиле тилегиңди" деди. "Bir ажайып ат бер", аңгыча алдын ажайып тулпар ойдолоп тура калды. Бала атты минет да тойго чаап жөнөйт. Ал алейки саламда кашаң аттары менен өпөңдөп келе жаткан агаларына жете элек, бала аларды көрүп четке чыгып, канжарынын кынын сууруп алат. Кандын баласына кандай жарак жаптык бер, ошол замат сурагандай жарак жаптык пайда боло калат. Бала жасагалуу кийинип, жарак жабдыгып асынып, агаларын көрмөксөн болуп, жандарынан басырып өтүп тойго барат. Элдин баары элге жарданып аны карайт. Агалары да көзүн албайт. Бала аттан түшүп, 800 тепкичке чыгып барып, кайра жерге түшөт. Көргөн эл Кожо Кыдырдын баласы деп айраң таң калышты. Көбүнүн колу жакасынан али кете элек деди. Эртеси бала койго агаларды тойго кетти. Чоң шашкеде койлорун дарактын түбүнө жуушатып коюп, канжардын кыйын сууруду эле "Тиле тилегиң" деп кечеги аты менен кийимди даяр кылды.